Ырыскелди Момбеков жол талашкан таксисти сабап салды. Жабырлануучу чара көрүүнү суранат. Депутат Ырыскелди Момбеков менен анын жан сакчысы жол талашкан таксисти сабап салышты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдиришкен. Алдын ала маалыматтарга караганда жаңжал депутат менен таксисттин жол талашынан улам келип чыккан. Ал эми 1-май райондук ички иштер бөлүмү бул маалыматты тастыктады. Белгилүү болгондой 3-сентябрда саат 16:50 Чүй проспектиси менен Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочулардын урушуп жатышкандыктары тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жайдан таксисти 1-май райондук патрулдук кызматына жеткиришкен. Ал жактан ал денесине залал келтирген Ырыскелди Момбеков менен анын жан сакчысынын үстүнөн арыз жазып, аларга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине майда бейбаштык беренеси менен катталып, алган жаракатын аныктоо үчүн арыз ээсине соттук медициналык экспертиза дайындалды деп берилет маалыматта. Булак JTV. Саясатчы Карганбек Самаковдун кылмыш иши токтотулду. Парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковго карата кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Самаковдун жакындары маалымдады. Маалыматка ылайык, июль айында башкы прокуратура айыптоодон баш тарткандан кийин Октябрь райондук соту ишти токтоткон. 2-сентябрда Бишкек шаардык соту бул чечимди колдоду. 2021-жылдын февраль айында жогорку сот Самаковго карата буга чейинки чыккан сот чечимдерин жокко чыгарып, ишти кайра кароого Октябрь райондук сотуна ажиберген. Самаков 2019-жылы мунапыс жана тергөө абагында өткөргөн күндөрүн эсепке алуу менен жаза абагынан бошотулган. Карганбек Самаков 2017-жылы жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айыптоонун негизинде 10 жылга эркинен ажыратылган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган болчу. Булак Азаттык. Клара Соронкулова Атамекен менен биригели деп жатабыз. Социалдык тармактарда Атамекен партиясы менен Реформа партиясы бирикти. Алар 28 ноябрда өтүүчү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого чогуу барышат деген маалыматтар тарады. Бул маалыматтын чын бышыгын билүү үчүн Селеп медиа маалымат агенттиги Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова менен байланышты. Анын айтымында эки партияны бирикти деп айтууга али эрте. Кечээ биринчи гана жолугушуу болду. Кечээ жолугуп сүйлөштүк. Азыр эки партия бирикти деп айтууга эрте, бирок бириксек жакшы болмок деген сөздөр айтылды. Бул маселе чечиле электигине байланыштуу. Эгер бириксек, кайсы партиянын атынан шайлоого катышарыбызды да айтуу эрте, деди ал. Булак Селеп медиа. УКМК Камчыбек Ташиевдин кубогу үчүн республикалык спартакиада башталды. Ысык көлдө УКМКнын төрагасынын кубогу үчүн командалык спорттун түрлөрү боюнча жыл сайын өтүүчү республикалык спартакиада башталды. Бул тууралуу атайын органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, быйыл коопсуздук органдарынын спорттук командалары волейбол, футбол, баскетбол, шахмат жана тогуз коргоол боюнча күч сынашат. Спартакиаданын ачылышында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлердин жакшы иштөөсүн камсыз кылуу үчүн спортту күчөтүү маанилүү экенин белгилеген. Кесиптик парызга берилгенде кайраттуулук, чечкиндүүлүк, өжөрлүк, КГБнын мыкты салттарын сактоо жана өркүндөтүү коопсуздук органдарына кызмат кылгандардын баары үчүн өзгөрүүсүз бойдон калууда. Командалардын бирдиктүү оюндары достук мамилеге негизделген адилеттүү оюн бүгүнкү иш-чаранын негизги принциптерине айланат деп ишенем. Сиздерге кызыктуу оюн, чыныгы атаандаштык, командалык дух, ийгилик, жеңиш каалайм, деген Ташиев. Булак Спутник KG.